Бүгін намазға десе, даватқа десе кеткендер көп. Бирок мына ошол намаз адамдарды чыныгы шүгүргө, чыныгы Кудайга пенде болууга, чыныгы мусулман болууга тарбиялай албай атат. Жараткан Аллах Таала кереметти Куранда «Инна солата танха анил фахшаи вал мункар». Чындыгында намаз бузукулук, жаман иштерден тосот дейт. Намаз адамдарды күнөө иштерден тосот дейт. Бирок бүгүнкү биздин кээ бир инсандардын намаздары күнөөдөн тоспой калды. Ошондуктан да урматтуу жамаат, Кудайга тообо кылып, Кудайга берилип, ыхлас менен намаз окуганды, окуган намаздын урматына Аллах Таала намазды фарз кылган, орозону фарз кылган. Бирок мына ушунун бардыгынын хикматы адамды адам болуп жашасын деп. Адамды ой жүгүртсүн деп, өзгөрсүн деп, оңолсун деп. Бирок бүгүн күнөө иштер башка дегенде төлкө намаз окубагандар кылып аткан жери жок. Бүгүн күнөө иштин башканын башында бүт мына ошол мечитке келип жүргөн, намазга келип жүргөн, таксыр болуп жүргөндөр дагы сап башынан чыгып атканыбыз тилекке каршы өкүнүчтүү. Мына ошондуктан дагы намазыбызга, даратыбызга көңүл буруп, ыхлас менен окуй турган болсок, жараткандын уадасы хак, чындык. Инна солата танха анил фахшаи вал мункар. Чындыгында намаз бузуку, жаман иштерден тосот дейт.